Рейдтин жүрүшүндө адегенде эле Шералиев көчөсүнүн боюна токтоп турган бул оор жүк ташуучу унаа илинди. Ал көчөнүн токтоого тыюу салынган жерине тургандыгы үчүн айып кагазы толтурулуп түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бул айдоочу атайын жол Бишкек Торой автожолунун Шералиев көчөсүндө жайгашкан жерде чоң машина токтоочу жерге тыюу салынган знакта токтоп турган үчүн протокол түзгөнү келдик. Бул күнкү рейдтин жүрүшүндө мындай мыйзам бузуу фактысы ондоп катталды. Маселен, бул унаадагы Шералиев көчөсүнүн күн чыгыш багытындагы тар жерге токтотулган. Бирок анын ээси майы кызматкерлери жеринен таппай жарым саатка убарланышты. Жыйынтыгында унаа ээси жакынкы турак үйлөрдөн чыгып, ага да айып кагазы толтурулду. Чарп кетем деп эле койгондо. Жок, рейдтен чыгып, азыр тим более чоң нарушение жасап атасыңар. Тротуардын үстүнө токтоп коюп атат, эл басчу жерлер. Бияка негизичи коробка, банандын коробкалары бар болчу. Ошону жүргөн эле токтогондо андан башка билесиздерби канча саатка гана тура алат, канча мүнөткө деп. жаңы эле токтогон негизи. Артында турган оор жүк ташуучу автоунаага эми баягы жөө жүргүнчү жүрчү тротуарга токтоп алыптыр. Бул атайын укук бузуулар кодексинин 188 статьясынын 2 бөлүгү менен жазылат. Бул баягы жөө жүргүнчү тротуардын үстүнө атайын автоунааларды токтотуу ошол берене менен биз атайын укук бузуулар протоколун түзүп беребиз. Жүргүзүлгөн мына ушул рейдтин негизги максаты калаада иретсиз токтоп турган оор жүк ташуучу унааларды шаардын сыртындагы токтоп туруучу жайга чыгаруу. Себеби мындай унаалардын калаанын тар көчөлөрүнө туруп алышынан улам бир катар жол кырсыктарынын келип чыгышына себеп болууда. Нарын шаарыбыздын көчөлөрү кенен эмес, тар. Ошого байланыштуу машина азыр окуучулар мына мектеп дагы билим окуу жылы дагы башталды. Ошондо дагы мындай абайлабасак айдоочуларга кайрылып кетет элем. Атайын стоянка уюштурулуп берилген, ошол жакка барып коюшса, анан знактар коюлуп турган жерлерге машиналарын токтотпосо, себеби ошол жерден көп кырсыктар болуп атат. Анан айдоочулардан суранып кетем, мыйзамга баш ийип жашайлы деп. Негизинен кала ичиндеги жол бойлоруна мындай оор жүк ташуучу унаалардын токтоп туруусуна тыюу салынган. Себеби алардын көлөмү чоң болгондуктан жолдордун кесилишинде көчө жеңил, унааларга жана жөө жүргүнчүлөргө ачык көрүнбөй, ар кандай жол кырсыгына алып келиши мүмкүн. Ал эми уюштурулган бул рейд бир жумага чейин улантылмакчы. Эсенбек Сталбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.